Рахмат, Алмаз Акунжанович. Мына жыйын башталардын алдында мен сизден сурадым да, сиздин эң жакшы көргөн цифраңыз, номериңиз кайсыл депчи. Сиз 7 дедиңиз. Мен эмнеге буну сурадым? Мына сиздики 7 болсо, меники 17. Мен сиздин көзүңүзчө онлайн казиного кирем азыр. Мына онлайн казиного кирип, русский рулетка кандай ойнолсо, ошол сыяктуу эле мына ставканы 7, мына өзүмдүн 17 деген номерине койдум азыр. Мына азыр сизге дагы ошону көрсөтөм. Мына так дана ушундай эле бүгүнкү күнү биздин жүздөгөн жарандар, 100 миң деген жарандар ачык айкын эле казиного кирип, мондай ставкаларды коюп, жабыркап, сызгап отуруп, канчалаган үй бүлөлөр мына запка жеп отурат да. Өз көзүм менен барып, кече күнү юктан көрүп келдим. Үйүнөн алып чыгып сатып, телевизордор сатып атат. Жана апасынын шакектерин, цепочкаларын урдап алып барып сатып атат. Машинесин алып барып сатып атат, үйдү залогко коюп атат. Айтор бардык жактан ушундай запка жеп, отуруп, мына сызга отургузуп аткан, мына ушундай онлайн казинолор. Мына 7 секунд калды азыр. Как русский рулетка, ар бир минут сайын эле мына ойноло берет экен. Кадимкидей эле. Мына сиз менен ставка койдук эле, мына азыр жыйынтыгын айтат, мына 8ге түштү. Сиз экөөбүз мына мындайча айтканда утулдук. Ушул сыяктуу эле мына жарандар азыр кыйналып атат. Ушуну азыр мен сизден айтат элем. Сайттын аты Ringa Trade. Булар эмне деп ачкан? Ал кандай инвестиционный брокер сыяктуу, Forex биржа деп алып, ар кандай жолдор менен аукцион брокер деп легально эле кадимкидей ачып, мына Бишкекте 10 жерде офиси. Ош шаарында 2 жерде, Кара Сууда 1 жерде. Мына ушинтип алып, ачык айкын канчалаган мына биздин жарандарды кыйнап атат. Ушуга мен сизден тез арада ушул Финнадзорго, Минцифрга не кылып отурушат? Ушуга окшогон сайттардын бардыгын блокировка кылыш керек. Ачык айкын офис ачылган жерлерин барып жабыш керек. Алдоо ирети менен кылып алган это аферизм, это чистейший лохотрон болчу. Буну анча-мынча жарандар билбейт. Бул эч качан выигрышка алып келбейт. Бирок алдоо ирети менен мына канчалаган адамдар кыйналып атат. Ушуну мен сизге айтат элем, сөзсүз түрдө азыр мына тез арада ушуну көзөмөлгө алып, тийиштүү тапшырмалар берип койсоңуз, биз жарандарыбызды сактап калайлы. Экинчи маселе, ушул сыяктуу эле, бирок биздин ушул кооперативдер, Ихсан биякта эле калды да, дагы бир топ кооперативдер ушул почти атылайын деп турган бир учур болуп атат. Аттарды эми атап эле коеюн, так аны дагы маалыматтарды алайын. Изилдөө жүргүзүп атам азыр. Сизге дагы айтам, бирок алдын ала ошол иреттерди карап койсок, Нацбанктын карамагына өткөзсөк аларды. Анткени алар дагы азыр мыйзам түрүндө оңой эле алып барып кооператив ачып эле каалаган киши азыр иштете берет экен. Бирок анын артында Ихсанга окшоп жанагындай алданып калып да отуруп калабыз. Ушуларды карап коюңузду суранам.